Барыңыздарга салам достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен витаминге бай, сиздин дасторконуңуздун көркүн ача турган аябай пайдалуу жана оңой руккола салатын даярдайбыз. Руккола салатка кычкылдаам бере турган жана адамдын ден соолугуна пайдалуу жашыл өсүмдүк. Эгер сиздерге видео кызык болсо, акырына чейин көрүңүздөр. Салатты жасоо үчүн биз рукколаны тазалап жууп алдык. Бизге черри помидорлору, бышкан кызылча, апельсин, оливка майы жана фетакса сыры керек болот. Эң биринчи биз жуулган апельсиндерибизди алып, кабыгынан арчып даярдап алабыз. Эки апельсинибизди сыртын арчып тазалап алдык. Эми черри помидорлорун ортосунан экиге бөлүп алабыз. Эгер черри помидору жок болсо, жөнөкөй помидорду да туурап кошсоңуздар болот. Туурап алган помидорлорубуздун жарты бөлүгүн үстүн кооздогонго алып коебуз. Ал эми калган бөлүгүн рукколанын үстүнө салабыз. Рукколанын үстүнө оливка майынан аз өлчөмдө куябыз. Бир аз туз жана бир аз мурч себелеп алып, жакшылап колубуз менен аралаштырабыз. Сыртын арчып даярдап алган апельсиндерибизди видеодогудай майда бөлүктөргө бөлөбүз. Фетакса сырын 4 бурч формасында майдалап туурап алабыз. Алдын ала кайнатып бышырып алган кызылчабызды да 4 бурч кылып туурап алабыз. Туурап алган кызылчаларыбызды идишибизге салып, үстүнө оливка майынан куябыз. Жана чай кашыктын учунда туз жана мурч салып, жакшылап тузу сиңгенче аралаштырып алабыз. Салатыбызды жыйнап баштайбыз. Ал үчүн тарелкабызга даярдап алган рукколабызды үстүн баспай акырындык менен салып алабыз. Салатыбыздын үстүнө даярдап алган апельсиндерибизди, кызылчабызды, фетакса сырын жана черри помидорлорун кооздоп коюп чыгабыз. Салаттын бетин өз фантазияларыңызга жараша кооздоп алсаңыздар болот. Мен ушундай видеодогудай кылып баарын коюп чыктым. Баарын коюп даярдап алгандан кийин бальзамический кремден салаттын бетине видеодогудай кылып куюп чыгабыз. Мынакей достор, биздин руккола салатыбыз даяр. Эгерде сиздер жакынкы күндөрдө конок чакырууга даярданып жатсаңыз, бул салатты сөзсүз түрдө жасап көрүңүз. Бул салат сиздин дасторконуңуздун көркүн гана ачып койбой, баардык конокторуңузга жагат деген ойдомун. Достор, эгер видео сиздерге жакса, лайк басып комментарий жазып кетиңиздер жана менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова.